Биздин азыр студиябызда отурган татынакай сулуу кыздарыбызды тааныштырып өтөлү. Менин жанымда отурган Адиля, андан кийин Айбике, Раяна жана Айназия кыздарыбыз отурат. Кандайсыңар? Маанайлар жакшыбы? Ооба. Жакшы келдиңерби? Эң сонун. Чарчаган Мынакей кесиптеш окшойбу? караңызчы, формалары окшошуп, тыпыйып, сулуу болуп турушат. Мыкты. Бул кыздарыбыз дагы аябагындай таланттуу, чуу дегенде эле талантыбызды тартуулоо менен баштайлычы. Өр билебизби же кандай? Ооба, биз ырдап беребиз тил майрамы жөнүндө. Бардыгыбыз биргеликте, э? Адиля гана бардыгыбыз чогуу тил майрамы жөнүндө ырдайбыз канакей. Бүгүн бизде тил майрам, тил майрам, тил майрам. Бүгүн бизде дил майрам, дил майрам, дил майрам. Кыргыз тилин үйрөнүп, кубанычка батабыз. Шаңду сүйлөп биз, тилибизди даңктайбыз. Сыймыктанып бул тилди үйрөнөм. Кааласаңыз сизге да үйрөтөм. Кыргыз тилин үйрөнүп, кубанычка батабыз. Шаңду сүйлөп биз, тилибизди даңктайбыз. Ай азаматтар, мына мыкты, көз толуп турат, азаматтар. Кыргыздын татынакай кичинекей өспүрүм жеткинчек кыздары бар болуңуздар. Өзгөчө кыргыз тилде даңазалаган, эне тилибизде даңазалаган мыкты чыгарма болду. Анда баштасак, Адиля, канчанчы класста окуйбуз? Биз бардыгыбыз 3-класста окуйбуз. Токтом Мамат Жумабаев атындагы номер 15 орто мектебинде 3-класста окуйбуз. Классташсыздар, э? Бир класста окуйсуздарбы баарыңыздар? Ооба, бардыгыбыз 1 класста окуйбуз. Айбике, кандай маанай? Жакшыбы? Жакшы баары. Сабактар жакшыбы? Ооба. Эртең менен уйкудан кыйналбай эле туруп, жакшы маанайда келип алдыңызбы? Ооба. Кыйналбай эле келдим. Сабактарды кандай окуп атасыз? Жакшы. Кайсы сабак жакшы көрөбүз? Көбүнчө математика менен көркөмдөрдү. Азаматсыз. Мыкты. Андан кийин Раяна, э? Жок, сиз жөн эле сүйлөй бериңиз, Раяна. Татынакай сулуу кызыбыз отурат. Раяна, кайсы келечекте ким болгуңуз келет? Мен келечекте мугалим болгум келет. Кайсы сабактан? Математикадан. Демек, математиканы жакшы окуйт окшойбуз, э? 5 бааларыбыз? Ооба. Эсептерди, кошконду, кемиткенди жакшы көрөт экенсиз демек, э? Математикадан кайсы мугалим сабак берет? Математикадан Айша жеке. Менталдык арифметиканы да өздөштүрдүңүзбү? Мындай колдор менен эсептеп, азыр жогорку чоң сандарды кошо алабызбы? Ооба, кошо алабыз. Айназик, сизчи? Келечекте ким болосуз? Врач болом мен. Врачка кызыгам. Ого. Ден соолук сакчысы болосуз демек, э? Эмне себептен врач болоюн деп атасыз? Мен бир больницага барганда олар иштеген жаман кызыккам да олорду көргөнгө. Алардын кийимдери кызыктуу, э? Халат кийип, чепчик кийип, сиз дагы элдин ден соолугуна кам көргүңүз келет. Эми мына биздин татынакай кыздарыбыз обондуу ырлардан сырткары ар бири эртеңки жеңиш майрамына карата 9-май жөнүндө, жеңиш жөнүндө көркөм окууларды даярдап келген. Адиля, окуп беребизби? Ооба. Кеттик анда. Келиңиз. Мына ошолар шейит кеткен билебиз, өлсө дагы үмүт күтүп жүрөбүз. Аттарынын ар бир тамгаларына таазим кылып, башыбызды ийебиз. Азаматсың, эң сонун. Согуш азап өлүм оту жалындайт. Адам эмес айбандарда калабайт. Эмгек менен бүткөн кооз жайларды бомба тип, бордой кылып талкалайт. Баракалла. Тарых билет, тарых айтат өткөндү. Жер быркырап, элдин каны төккөндү. Ошол согуш, ошол 4 жыл кайгылуу, кырчын жанды кыяматтан өткөрдү. Бакыт алып келген күн, фашисттерди жеңген күн. Желбиретип желекти, жерге бизге келген күн. Азаматсыздар бардыңыздар. Кесиптеш, дал ушуларды мен мектеп кезде ушул жеңиш күнүнө карата өткөн иш-чарада айтканмын. Айтып жатканда эсиме түштү десек болот. Негизи эле ушул 9-май тууралуу, жеңиш тууралуу эмнелерди билебиз? Кана, ким айтып берет?
бир чекеден баштайлы. Адиля, келиңиз. Жеңиш майрамы жөнүндө сиз жеңиш майрамы дегенде, 9-май дегенде эмнени түшүнөсүз? 9-май дегенде бул бизге фашисттер келип бизге кол салышканда биздикилер бардыгын аларды өздөрүнө апарып, өздөрүнүн өлкөсүнө апарып кайтарып аларды жеңип келишкен. Ошондо алар 9-майда кайтып келген. Ошондуктан азыр 9-май деп жеңиш күнү деп белгилеп Азаматсыз мыкты. Эң сонун Айбике, иш чара өтүп жатабы мектепте? Катыштыңарбы же эми барып катышасыңарбы? Көптөгөн иш-чараларга катышканбыз. Анан көптөгөн ырларды ырдап, көркөм окуп, ошондой ырларды ырдаганбыз. Эң сонун. Келечекте сиз ким болгуңуз келет? Врач. Сиз дарыгер болгуңуз келет, Раяна, жеңиш майрамын кандай тособуз эми? Биз жеңиш майрамын ар кандай бийлер менен, ырлар менен аны тосуп, анан чоңдорду куттуктап жеңиш күнү майрамын тособуз. Айназик, айылда ардагерлер барбы? Бар, Аксакал кишилер. Майрам менен куттуктайбызбы эртең барып? Биз жакшы өткөрөбүз. Жеңиш майрамы мага жагат. Декламацияларды айтып, ырдап, бийлеп жүрөбүз. Менде дагы бир кызык суроо пайда болуп атат да. Жогоруда булар аябай топтолуп, төртөө ырдап атканда аябай кубанып отурдум да. Ушундай дагы чогуу билген чыгармаларыбыз барбы? Кайсыларды чогуу билесиздер дагы? Мүмкүн болсо аткарып беребизби анда чогуу барыбыз? Эң сонун. Баштадык анда. 1, 2, 3. Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчү эле араң жанган чок болуп. Бале. Өрттү чаңды кечип чабыл салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, дары жыртанган адамдарды самайларын акчалган көздөрүнөн жаш кылдырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү, күндүр түндүр мекени биздеш тынбай, март эмешин тектеп турган көз жумбай. Күндүр түндүр иште күйүп жанганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, дары жыртанган адамдардын самайларын акчалган көздөрүнөн жаш кылдырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Азаматтар, баракелде. Карачы, бир кынамда колдорунун кыймылдашы, ырдашы, өздөрүнүн кийип келген формалары өздөрүнө төп келип жарашып турат. Келечеги кең болсун дейли, карындаштар. Албетте, чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз, окууларыңарга көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Мына ушундан жазбагыла дейбиз, аягындай таланттуу, мыкты кыздар экенсиңер. Биздин маектагы соңуна келип жеткендигине байланыштуу, урматтуу телекөрүүчүлөр, силерге эркин микрофон узатабыз. Айылга, досторго, классташтарга салам жолдойбуз. Мен өзүмдүн айылымдагы тааныштарыма, классташтарыма, мугалим эжелериме, ата-энелериме, бардык туугандарыма жана бардык айылга салам айтамын. Азаматсыз, келиңиз. Айбике. Мен үй бүлөмө салам айтам, салам жолдойм. Эжекеме жана классташтарыма, мени көрүп жаткан адамдарга, мени тааный турган адамдарга салам айтам. Эми сизди бүгүндөн баштап бүт үчтөө тааный баштайт. Келиңиз. Мен болсо ата-энеме жана бир туугандарыма, эжекеме, классташтарыма, мени тааныган адамдарга, көрүүчүлөргө жана менин туугандарыма жылуу салам жолдойм. Күйөрмандарга да койбойсузбу? Эң сонун Айназик. Мен ата-апама, туугандарыма салам айтам. Үчтөбө айылында жашагандарга, азыр мени телерадиодо көрүп тургандарга салам айтам. Азаматсыздар, сонун келечегиңиздер кең болсун. Окууларыңыздарга ийгилик каалайбыз. Кайсыл кесипти, кайсыл багытты тандасак, ошонун мыкты адиси болууга, бирок ага чейин окуубузду мыктап окуп, жогорку окуу жайларда дагы сиздерди көрүүгө биз тилектештик билдиребиз. Бар болуңуздар, Албетте.
Азаматсыңар мыкты чыгармачылык ийгилик каалайбыз, урматтуу достор. Бири-бирине төп келген мыкты сулуу кыздарыбыз бул Адиля, Айбике, Раяна жана Айназик болду. Алай районунан келип отурган биздин сулуу кыздарыбызга ыраазычылык билдиребиз. Дагы урматтуу теле көрүүчүлөр, биз болсо эфирибизди алдыга карай уланттабыз.